Бүгүн Алматы калаасы Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларын, ошондой эле Евразия экономикалык биримдигинин төрагаларын кабыл алып жатат. Аталган иш-чарага катышуу үчүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Казакстан Республикасына келди. Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйыны 2 күнгө белгиленген. Иш-чаранын биринчи күнү салтка айланып калганда эле чогуу сүрөткө түшүү менен башталды. Андан соң тар чөйрөдөгү 1-2+ форматындагы жыйын орун алды. Жыйынды Казакстандын премьер-министри Алихан Смайылов ачты. Казак өкмөтүнүн башчысы ЯЭП алкагында мындан аркы кызматташуунун келечеги бүгүнкү жыйында белгилене тургандыгын белгиледи. Мы в узком составе заслушаем ряд докладов, подготовленных комиссией, обсудим важные для наших стран вопросы. Бүгүн тар чөйрөдө биз өлкөлөрүбүз үчүн маанилүү маселелерди талкуулайбыз. Ошондой эле ЯЭП алкагында мындан аркы кызматташуунун келечегин белгилейбиз. Кабыл алынган чечимдер биздин уюмдун мындан аркы өнүгүшүнө чоң салымын кошуп, жаңы дем берет деп ишенем. Андан кийин Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин сөз алып, ЯЭПке Кыргызстан төрагалык кылган 2022 биримдик үчүн ийгиликтүү болгонун ырастады. Өз кезегинде ал Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго ыраазычылык билдирип өттү. Биримдиктин алкагында буга чейинки иш-аракеттер уланаарын белгиледи. Абсолютный объем взаимной торговли государств. Мамлекеттердин ортосундагы өз ара сооданын абсолюттук көлөмү анын жашап турган мезгилинде 1,5 эседен ашык өстү. Ички соода жүгүртүүдө тиешелүүлүгүнө жараша жогорку кошумча нарк менен товардык эмес товарлардын үлүшү туруктуу өсүүдө. Иш-чаранын экинчи күнүндө жаңы реалдуулуктагы санариптик өнөктөштүк форумунун жалпы жыйынынын орун алышы мерчемделип жатат. Ошондой эле ЯЭП интеграцияланган маалыматтык системасын өнүктүрүүнүн учурдагы абалы, келечеги, товарларды эсепке алуу тутумунда камтылган маалыматка жетүүнүн тартиби жана техникалык шарттарын иштеп чыгуу маселесин каралмакчы. Бул иш-чараны чагылдырууш үчүн массалык маалымат өкүлдөрү үчүн пресс-борбор дагы уюштурулган. Аны жалпы 200дөн ашык чет элдик жана жергиликтүү журналисттер чагылдырып жатат. Ал эми иш-чаранын экинчи күнүндө кеңейтилген форматтагы отурум болуусу күтүлүп жатат. Анда ЯЭП алкагындагы электр энергиясын жеткирүү, индикативдик балансты түзүү, ошондой эле өнөр жай боюнча долбоорлорду ишке ашыруу, аларды каржылоо маселелери каралуусу күтүлүп жатат. Муну менен катар отурумдун жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлуусу дагы мерчемделүүдө. Сүйүнөй Тагаева, Бекзат Машрапов, Казакстан Республикасы, Алматы шаары.